Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Алыс жакындагы мекендештер, барыңыздарга Санкт-Петербургтун суугунан ысык салам. Санкт-Петербург шаарында, жеринде кыргыз мекендештер менен баарлашып, баамдашып, ушул жерде жашоо сүртүмдөрү, андан тышкарыдагы спорт жаатында машыгып жаткан биздин жигиттердин машыгуусун жана залдарын көрсөтмөкчүбүз. Бүгүн биз Улуу Кыргыз деген спорт клубка келдик. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бисмилла деп босогосун аттадык. Өзүңүздөр көргөндөй жигиттер кызуу машыгуунун үстүндө экен. Азыр ар бир жигиттердин машыгуусун көргөзүп, андан тышкарыда жетишкен ийгиликтери менен бөлүшмөкчүбүз. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда ушул Улуу Кыргыз спорт клубунун мушкерлери азыр өздөрүнүн жеңил машыгуусун баштады. Мен жанымда турган агабыз Марат Айдаров деген агабыз ошол Улуу Кыргыз спорт клубу деп Санкт-Петербургка ачып, негизи Улуу Кыргыз спорт клубу төмөндө айтып кеткендей Тынчтык Өмүрзаков деген агабызга таандык, ошого тиешелүү Ош шаарында. Анын багы аганы көрүп ин өсөт дегендей, жолбосо ошол залдагы жигиттердин жетишкен ийгиликтери, жолбосо атына заты жарашкандыгы үчүн ушул жерге дагы Кыргыздын улуулугун даңазалап, ар бир жигит өзүнүн өнөрүн Санкт-Петербургда көрсөтүп келүүдө. Азыр жигиттердин бардыгынын эмгегин тартуулайлы. Кыргызстандан келдик. Кыргызстандан баарыңарга ысык салам. Ассаламу алейкум. Бунун основатели Тынчтык Өмүрзаков, биздин агабыз болот. Ошонун филиалын Санкт-Петербургка ачтык. Бул жерде каражаты бул жерде агаларыбыз бар. Ошолорго сөзсүз түрдө ыраазычылык айта кетишибиз керек. Санкт-Петербург шаарынын консулу Таалай Абдиев Калыбаевич, анан кийин МПА МПАда иштеген Бердик Абдрашитович, ошолорго терең ыраазычылык билдирем. Алардын жардамы менен ушул залды ачып алдык. Бул жерге саатына эсептелинет, негизи сааты 700 рубльден. Ошону бир айга чагып, 16-17ге тегерем айына. Канча бала машыгасыздар? Бул жерде бир 25 бала бар, негизи. Анан кийин бир постоянно келген ушу 15-20 машыгат. Максаты ушу кыргыз спортун чет элде жүрсөк дагы башын бириктирип, желегин желбиретип, алыста жүрсө дагы бир возможность болуп, ушундай ден соолугун чыңдап туруш үчүн ушул спорт залды ачканга туура келди. Азыр мону иштейбиз. Барыбыз экектен отработка алабыз, колду коебуз, колду кой. Раз, два, боковой. Боковой кармак кой. Раз, два, боковой. Ушуну иштейбиз азыр. Раз, два, боковой. Раз, два, боковой. Ушуну иштейбиз, экектен турабыз. Обоюдный. Обоюдно иштейбиз. Да, иштейбиз. Көбүнчө стойка жагына карайбыз. Стойкадан туруп, абалда ушканын биз карап, ошол жагын кылып атабыз азыр. Сен өзүң ушул спорт жаатына кандайча келип калдың эле? Машыктыруучу болгонго чейин кандайдыр бир өзүңдүн
тажрыйбаң бар да ММА тармагында? Ооба, бул тармакка келгенче мен өзүм Кыргызстанда урушуп жүрдүм. 2015-2016 жылы Киргизиядан чемпион болгом. Ошондо мастер спорттан толтурдук. 57 килограммда. 57 килограммда мастер спорттамын. Валютуда боюнча. Анан толтура грэплингтерге чыктык. Анан кийин шартка байланыштуу бул жака келдик. Кыргызстанда деле ВЭФ уюмунда көп бой өткөздүм, глобалга чейин чыктым. Анан кийин бул жака келип, бул жакта жумуш кылып, балдар менен иштешип атабыз. Келгениңе канча болду? Келгениме ровно 1,5 жыл болду азыр. 1,5 жылдан бери келгенден баштап эле тренировка алып жүрөм өзүм. А бул жакта ачканыбызга 7 ай ушундай болуп калган. Эмне иш кыласың? Бул жерде азыр туруктуу деле жакшы жумуштар жок. Ошо азыр бир байкебиз менен бир жерде кичине жумуш кылабыз. Мрамор таш чыгат. Ошол жерде эле мрамор таштар менен ошол жерде иштейбиз. Маяна кандай? Санкт-Петербургда жашоого, квартирага, окат ашка, айылга салганга жетеби? Санкт-Петербургда эми ар кимдин иштегенине жараша болот экен. Бул жакта деле ким аракет кылса, ким эме кылса, алардыкы жакшы болот экен. Аракеттен экен бүт бардыгы. Биз жумушту да кылып аракет кылып атабыз, и тренировканы да калтырбай кылып атабыз. Жетиштүү бар, Аллага шүгүр. Aylanma. Эми башка эме иштейбиз. Давай, бар стойка келебиз. Турабыз, стойка, жагында эле стойка. Эми ошого эле сразу турган жерден эле боковой прямой и буттун ичине тебебиз. Макулбу? Турабыз. Боковой прямой и кайра буттун ичине тебебиз. Боковой прямой, буттун ичине тебебиз. Акырындан жайдан иштейбиз да, ушуну отработка кылабыз азыр. Боковой менен баштайбыз, боковой менен. Боковой, прямой, и буттун ичине тебебиз. Ош областынын Өзгөн районунун Алтынбулак айылынан болом. Мен келгениме 2016 келгем. Армияны бүтүп эле бул жака келгенбиз. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу биз дагы. Бул жака келип, биринчи Эмилбеков Чыралбектин колуна келгем. Кийин бул жак жабылып, анан бул жака келип, ушул жерде тренировка кылып алдык. Буга чейин көп беттештерге чыктым. Профессионалдуу беттешке 3-0 эсебинде азыр жеңиштемин, Кудай кааласа. Иншалла. 3-0 жеңишибиз. Мен такси жумушунда иштейм. Иштегениме 2 жыл болуп калды. Буга чейин биз дагы элдерге окшоп стройкаларда иштеп, көп кыйынчылыктарды өткөздүк. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, ишибиз жеңил. Кудайга шүгүр, жетип калдык. Бардыгына ой максат коюп келгенбиз. Биз дагы ошо элдерге окшоп чемпион болойлу деп. Жумуштан сырткары ден соолугубузду чыңдайлы, же болбосо өзүбүзгө мындай жок дегенде көчөдө коргонууну билейли деп келдик бул жака. Бардыгында эле куса бар болсо керек, барыбыр туулган жердин тупурагы алтын дегендей бардыгы мекенин сагынат. Биз дагы мекенибизди сагынып, кээде туруп, булугуп, сагынып, мекенибизди көрүп бир куса болобуз, сагыныч болот. Мисалы сиздердин эмеңиздерден көрөбүз, сиз көптөгөн эмелерди айланып, же болбосо кандайдыр тоолорго чыгып, сиз көргөндө биз дагы ошондой нерселерге жетсек экен деп тилек кылып коебуз. Азыр келебиз. Ошондо эле эми 1-2 боковой и лого өтөбүз. Макулбу, ушуну отработка кылабыз. 1-2 боковой и ло. Ушуну тебебиз. Баш карайсыз. Монтип колдор таштанып, монда эмелердин кереги жок. Мощный, конкретно турабыз стойкага, бойцовский стойкага. И 1-2 боковой и сразу тебебиз. Монда кол пол түшүп калгандарды көрбөйүн. Макулбу? Бары стойка конкретно туруп иштейбиз. Акырынан бири-бирибизди карап, давай иштей. Нормально иштесең да.
Абайютна иштейбиз, сен дагы Алмаш, экөөң тең иштейбиз. Бош иште, ким? Марат. Сен көрдүңбү, могу колуң монда ачык болуп атат. Колуң ачпай жап. Могу печин жабылып туруш керек. Жабып алып иштейсиз. И колду ичине астырап коюп алабыз. Вот ушундай иштейбиз. Во, сен да иште. Сен да иште, абайютна иштейбиз. Сен дагы. Вот. Во, нормально. Абайютна иштейбиз. Силер да иштейле. Урматтуу көрөрмандар, менин жанымда турган Адилет деген мырза ошол Питерге келип, биз тартып жаткан спортчулардын арасынан биринчи ирет кездешип жатам. Студентмин деген мырзаны. Бул жакта кайсыл окуу жайда окуйсуздар? Биз биякта МЧСте окуйбуз. Өзгөчө кырдаалар министрлигинде. 5-курсмун, буюрса быйыл бүтөбүз. Жогорку окуу жайда. Жогорку окуу жайда. Кимдин атындагы окуу жай? Жок, бияк болсо Санкт-Петербург шаарынын өзгөчө кырдаалар министрлигинин университети болуп аталат. Университет болуп аталат. 5 жылдан бери окуп жүрөсүз. 5 жылдан бери окуп жүрөбүз. Андан тышкардагы залга машыгуулар. Бул Улуу Кыргыз залына келип машык өтүп турабыз 2-чи, 4-чи, 6-чы күндөрү. Ошо биякта условиясын өзүңөр көргөндөй жакшы. Айта кетчү нерсе, биякта тренерлерге рахмат. Бизди студент деп 3-өбүз калабыз биякта. 3 студент. 3-өбүздөн акча албайт, бесплатный тренировка алабыз. Только залга келебиз, тренировка кылабыз. Ошондо биздин тренерлерге, Маратка, Азатка, Бектурсунга чоң рахмат. Иштейсиңерби мында? Жанды кантип каласыңар? Окуп Жок, биякта келинчегибиз бар. Семьябыз менен жашайбыз, бияк үй-бүлөбүз менен. Бизде иштегенге убакыт болбойт. Окуйбуз кечке, эртеден кечкече. Кечинде просто 9-тан 12-ге чейин келип залда тренировка кылабыз. Эми элдер иштегенге келип атса, силер кандайча окуганга келип калдыңар дейм да? Биз тиякта өзүбүз өзгөчө кырдаалар министрлигинде иштечүбүз. Бишкекте. Токмокто. Анан аяктан биздин начальниктер офицер алгыла деп бияка жиберген окууга. Билимиңди жогортуп, багы жумуштан өйдөгөчтөй өсүрүш керек, өсүүгө. Мындай звание барбы? Азыр биякта сержантмын, командирмин. Россияда биякта окуду. Окууну бүткөндөн кийин бул жакта каласыздарбы же Кыргызстанга кетесиздерби? Жок, Кыргызстанга барып иштейбиз. 3 жыл контракт бар, 3 жыл Кыргызстанга иштеп беребиз. Кыргызстандын кайсы аймагына жиберсе, ошол аймагына барып өзгөчө кырдаалдарда иштеп беребиз. Мекенге кызмат кылабыз. МЧСке кызмат кылууга даярсыз? Даярбыз, ар дайым. 5000 айлык берсе дагы. Мейли. Стипендия аласызбы бул жерде? Жок, ошо стипендия жок болгон үчүн биякта балдар түшүнүп биз бесплатный тренировка алабыз. Окуу жай, жатакана береби силерге? Окуу жай, жатакана берет курсанттарга. Семейныйлар өзүбүздүн келинчектерибиз бар, 3-өбүз. Шаарда квартирада жашайбыз. Эми буюрса мекенге аман эсен барып, бул жакта алган билим менен жакшы иш аракеттерди кылат деген ойдобуз. Рахмат, буюрса биз аш аракеттебиз, мекен үчүн ар дайым кызматтабыз. Дал ушундай мекен үчүн Кыргыз МЧСин өнүктүрүүгө өз салымын кошуп, Санкт-Петербургда билим алып жаткан агаларыбыз. Бул барбада деле, бойдо деле кезишет. Проход кирип атканда көбүнчө башты салып киресиңер да. Башты эч жок салбайбыз. Башты салганда, эсип жок. Башты салып кирсе, колдукка кирет. Ошо ичине тартып акырын эле. Болду. Капканга өзүң түшүп бересиң. Проход кирип атканда постоянно оң стойкада турасыңбы, сол стойкада турасыңбы? Мисалы үчүн оң стойкада турасың. Могу колду кой бериш керек, көрсөтүш керек постоянно. Көрсөттүң, ал бак очтайсыз. Бак очтайсыз, проход киребиз. Киргенде баш мияк өтпөйт, колтук түзөт. Вот. Ошондо могу бут артта болот, бул уклон болот, арткач защита болот. Бул окшмен итерсе артка итер. Мына акырын бул бутта тура берем. Ушул жерде мына буну көтөргөнгө да оңой болот бизге. Вот. Көтөрөбүз, акырын чаап. Яна иштей беребиз. Биринчиси. Экинчиси ушул жерден кокус көтөрө албасаң, уруп кирдиң, көтөрө албасаң болду. Бул пятка чоос болду. Сразу эле. Векчип берем. Ушул эми бардык нерсенин атакасы откандан кийин защитасы болот. Зачем мага защита керек? Ки защита проход киргенде бул эмне болот? Мен бул мойнуна секирбейм. Просто могу кистин үзөм. Жамбашты киргизип берем тигиге. Жамбаштан ары берет. Бул мен капталма чыкканда мен буну бут ашып болот көрдүм. Акын өзүнөн өткөтөбүз.
вольникте тренировка кылгам, эркин күрөштө. Өзүм скульптурный академияны бүткөм. 4 жыл окуп. Анан ошол өзүмдүн бул тренерлик кесип мен өзүмдүн себесим, өзүмдүн кесибим. Анан багы окууну бүткөндөн кийин Кыргызстандан бираз жумуш жок, нар жактан бираз кыйналганыбыздан Питерге келип, бияктан эмгек кылып жүрүп, анан кийин ачыгын айтканда биякта баягы эркин күрөш залын таппай койгом. Башында ошого кылайын деген мен дагы өзүмдүн базам боюнча. Анан биякта жаш күч клубунда кылып калдым. Негизи мушташ учурунда көбүнчө ошол бартер күрөшүү абалына көп кезигишет. Анан ошол бартер эмесин акыбалын бул жактан койгузбуз. Ооба, бул жактан эч ким айлык төлөп бербейт. Бул тренерлик кесиптен да тышкаркы өзүбүздүн жумушубуз бар. Башка жумуш менен эмгектенебиз. Бул эми кандай десем, бул жакта биз эмгектенип аткан нерсебиз, бул өзүбүзгө баягы тажрыйба алыш үчүн кылабыз. Баягы негизи азарт болуп калат бул нерсе, спорт. Баягы спорт менен жүргөн адамдар түшүнөт деп ойлойм. Бизге бул азарт да. Тренировка кылбай калсак, балдарга үйрөтпөй калсак, биздин бирдемебиз кемип калгандай эле боло берет. Мындайча айтканда, тамагыбыз обед ичпей калгандай эле боло беребиз. Бул жерде баягы мигрант болгондон кийин ар кандай жумуштарга иштедик. Складтарда грузчик болуп иштедик, бригадир болуп иштедик. Ачыгын айтканда электромонтажда кылып иштедик. Бул жактан көп жумуш кылдык. Азыркы учурда ошол корабельде иштейбиз, спортто. Кудайга шүгүр. Анан аяктан тышкары биякка атайын убактыбызды бөлүп, бияка залга да келебиз. Жок, биз корабельде баягы жүк түшүрөбүз, товар түшүрөбүз. Бизге банан келет. Европадан банан келет. Эми кандай десек, баягы бир суткада, бир сутка 12 сааттын ичинде 12 бала болобуз. Ошо 12 бала биздин эмебиз, өзүбүздүн максималдуу жумушубуз 500 тонна бананды корабельден түшүрүшүбүз керек. Биз ошол кызматта иштейбиз. Жумуш оор биякта. Техника менен түшүрөсүңөрбү? Жок, ручной түшүрөбүз. Ручной түшүрөбүз. Ойлогон ойлорубузга жетип атат, Кудайга шүгүр. Ушул Питерге келгени мен өзүм дагы багы күрөшүп жүрүп, Питерге бияка келип мушташып калдык. Ошол бияктан дагы жакшы ийгиликтерди жараттык. Эми алдыда жакшы ойлор, жакшы максаттарыбыз бар. Кудай буйруса, ушул декабрдын 14-үнө да ушул мага бир бой берилип атат Гайрыладан. Эми Кудайым буйруса, ал жака соперник табылып калса мага, анан ошол жака барып ушуп келебиз. Кыргыздын желегин көтөрүп. Өлбөйт да. Кире албайсың. Турасың берден да. Оң кол көрсөтөсүң, көрдүңбү? Мени көрсөткөндө бул прямой читайт экенде лицону жабат бул. Мына. Бул ачык мээр. Таштайсың, вот. Жай эле. Бул бут атта туруп берет, страховкада. Мөөгө келет. Вот, көтөрөсүң. Айланып чыга бересиң, хорошо? Давай. Залга келип машыккан мен кичинекей кезимде эле Кыргызстанда жүргөндө эле ушу папам күрөшкө берген болчу. Күрөштө катышып жүрүп, аяктан анан көптөгөн ийгиликтерге жетип, анан бияка келдим. Бияка келгенден кийин ушу ММА спортуна бияка катышканыма ровно 2 жыл болду. 2 жылдан бери машыгып, турнирлерге чыгып, өзүбүздүн улуу Кыргыздын атын чыгарып, Кыргыздын деңгээлин таанытып келатабыз. Аркага кулап беребиз да. Ошол моментте биздин эң жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул проход киргенде оң бутту артка чоюп туруп, бунун башын алдыга киргизебиз. Киргизген моментте могу өзүбүздүн сол колубуз бунун эгинде болот. Эгинде болгондо биз кучактабайбыз, алдына колуну өтпөйбүз. Ушул жерден баарыбыз бияк бетке өтөбүз, карайбыз. Өзү келип берип атат берден. Эң жөнөкөй нерсе. Болду. Бул колубузду эле илебиз. Бул колубузду илебиз да. Бул баш чыканактан чыкпайт эч убакта. Чыканакты кармайбыз. Чыканак менен кызып туруп, оң жак бетке ийилебиз, жатабыз, болду. Ошол жак бетке жата беребиз. Берден акыбал, муутма ыкмаз менен атаандашыбызды багындырып кетебиз. Бул биз кармап турган ремендер, белгурлар. Бул мен өзүмдүкү GFC
чемпионшиптен алгам мен өзүм 2018 жылы Кыргызстанга, бул Питерден даярданып Кыргызстанга барып ушуп ушул жактан өтүп келгем. Анан кийин бул Нурсай Ultimate Championship муну кече турнирибизде утту. Бул мушкерибиз, бул жак талант инейбиз болот. Бул жактагы ременин бул Питерден уткан. Бул байгерлердики болот, викинги. Ошо бул 61 салмагынан уткан, бияк 57 салмагынан утту. Биз дагы 61 салмактан утканбыз Кыргызстанга барып. Ошо биздин залдын сыймыктары десек жаңылышпаймын. Жетишкен ийгиликтери. Биздин залдын жетишкен ийгиликтери. Анан кечеги дагы мелдешибизде өзүбүздүн да бир мушкерибиз чемпион болду. Чилдебаев Элеман деген. Анда баса белгилеп айта кетели. Ошол биздин залдын ийгиликтери жетишкендери ушул. Ушу менен бүгүнкү машыгуу дагы соңуна келип чыкты көрүнөт. Жигиттер менен баарлаштык, баамдаштык, машыгуулардын көрдүк, жетишкен ийгиликтерин көрдүк. Сиздердин Санкт-Петербург шаарындагы улуу Кыргыздын улуу жигиттери десек болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул ремендер, бел курлар, мунун бардыгы тынымсыз машыгуунун, эмгектин, тердин артынан келип жаткан ийгиликтер. Анда жигиттер ар бириңерге ийгилик каалайбыз. Кайсыл жерде болсоңор дагы аман эсен болуп, мекенге кайткыла, ойлогон ой максатыңарга жеткиле, иштеп жаткан ишиңердин берекеси болсун, бөөдө кырсыктан тышкары болсун. Ар дайым ошол баарыңарды, баарыбызды Аллахыбыз колдоп, ыйманыбызды толук кылып, өз жерибизге барып кызмат кылайын. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик. Биз дагы бир рет баса белгилеп айтып кетели. Ошол спорт мейкиндиги жана 7 област биримдиги деп жүрөбүз. Ошентип облуска сай-сайга коктоголотко уруу-урууга бөлүнбөй, бүтүндөй кыргызыбыздын абалын сурап, акыбалын сурап, ушундай иш-аракеттер менен жүрөбүз. Анда, урматтуу көрөрмандар, МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу жана Санкт-Петербург шаарындагы улуу кыргыз спорт клубунун спортчу жана мушкер жигиттери болду. Ийгилик, эмки көрүшкөнчө, эмки биз Питерге келишкенче аман болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Алыс болса дагы убактыңарды бөлүп келип биздин жигиттерди тартканыңарга ушу Алла силерди колдосун, ар дайым жолуңар шыдыр болсун. Рахмат сиздерге. Кудай.